Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу мусулмандар. Ушул Ороз айтка жеткен Кудайга шүгүрлөр айтабыз. Кудай буйрса, бардыгыңыздардын үйүңүздөрдө, Кыргызстанда, дүйнө жүзүндө айт майрам болсун деген тилекте. Бардыгыңыздардын орозоңуздарды Кудайым кабыл кылсын. Бүгүн сиздер менен биз ушул Ороз айт жөнүндө сөз кылабыз. Заман Шамы медресесинин мүдүрү Калбаев Абдултайыр кары, кош келдиңиз. Орозоңуз кабыл болсун, айтыңыз маарик болсун. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ең бірінші улуу жаратушы болгон, бүтүндөй алам жатты жараткан Аллах субханаху таалага чексиз мактоолорду айталы, чексиз даңктоолорду айталы. Анткени Аллах субханаху таала бизге ушундай бир чоң неаматтарды берди. Ошол неаматтардын арасынан бизге эң чоң неаматтардын бири айлардын султаны болгон Рамазан айыны бизге белек кылып берип, азыр ошо Рамазан айынын акыркы түндөрүндө бүтүрүп, алхамдулилlah айтка да кирип келдик. Аллага чексиз шүгүрлөрдү айталы. Бул неамат бардык эле үммөткө бериле берген эмес. Бул неаматты Аллах таала ушул тандап туруп акыркы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ушул неаматты берген. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга чексиз мактоолорду айталы. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул бизге бир караңгылыктан жарыктыкка чыгарып, бизге мугалим болуп, бизге таалим тарбияны жашоону үйрөткөн пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга салам салаваттар болсун. Бүгүнкү сүйлөшө турган сабагыбыз айт. Айтыңыздар маарик болсун, урматтуу биздин бир туугандар. Бул Айдул Фитр деп коет да. Өзү айт деген сөз эмне десе, бул айт деген сөз бул майрам. Өзү мусулмандарда эки майрам бар. Бул эки майрамдын бирөөсү бул Айдул Фитр, орозодон кийинки айт. Бул орозодон кийинки айт менен Курбан айттын айырмачылыгы экөөбү орозо айтта биз бир эле күн майрамдайбыз. Ооба. Орозо айтта биз бир эле күн майрамдайбыз, а Курбан айтта болсо биз 4 күнгө чейин майрамдасак болот. Жакшы. Демек айырмасы ушунда, айырмасы. Анакей ушул баягы орозо айттан кийин дагы 6 күн орозо кармагандар бар. Ушуга да токтолсоңуз. Эми бул орозо айттан кийин баягы Шаввал келгенде, бул жерде азда бир тактап карап коеюн. Бул жерде Шаввал айдан кийин мен сама Рамадан тумма атбааху ситтен дейт. Мин Шаввал. Шаввал айынын Рамазандан кийин келе турган, азыркы биз бир күн орозон кармап туруп, айттан кийин. Андан кийин бир 6 күн кармап бере турган болсок, анда bir жыл бою орозо кармат дегенин соо берилет. Ошондуктан биз пайгамбар кармаган буну. Муну пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү рият кылып атат. Пайгамбар кармаган. Ошондуктан биз аракет кылыш керек. Бул орозону бүткөндөн кийин, мен Рамазанча тамактан арылып, орозо кармадым деп сүйүнүп эле калбастан, биз андан кийинки 6 күндүк орозону кармай турган болсок дагы, мында биз баягы 1 жыл орозо кармады деген соопту алып атабыз. Андыктан биз аракет кылыш керек. Бул негизи ошо Шаввалдын башында же болсо ошо 1 айдын ичинде тутуп берсеңиз болот. Сонун экен. Алла кабыл кылсын, урматтуу бир туугандар. Орозоңуздар кабыл болуп, айтыңыздар маарик болсун. Анан ушул майрамдоо адептерин өтсөк. Майрамдоо адептери бул жерде бизде элибизде ушундай бир салт болуп калган. Качан эле орозодон кийинки айтта мындай маркумдардын майрамы кылып алышкан да биздечи. Куран окутуп, ыза күтүп, Куран окутуп, бирөөнүн бир тууган өтүп кетсе, ошол жерде эле Куран окутуп, башка үйлөрдө айт болбой калат да бизде көбүнчөчү. Ушул нерселерди биз жоюшубуз керек. Бул айт кадимгидей эле айт, майрам. Ал тирүүлөрдүн майрамы да, мындай айткандачы. Тирүүлөр майрамы, тирүүлөр майрамдап өтүп кеткендерге дуа тилек айтып, Куран окуп аларга жолдосок ошондо жакшы болот. Бизде аз көпчүлүк бир туугандар кайгы ушул айтты, ушул Айдул Фитрди кайгы менен өткөрөт да ушундай. Кайгырып, барсаң ыйлап, мындай кабактары бүркөлүп өткөрөт да. Жок, андай эмес. Муну айтта биз өзгөчө болушубуз керек, шаңдуу болушубуз керек. Өз мусулмандарда болгон эки майрам болсо, ал эки майрам бирөөсүн дагы маркумдар майрам кылсак, анда туура эмес болуп калат да. Биз колдон келишинче ушул айтты өтө бир кууз кылып, бизден кийин келе турган балдарыбызга түшүндүрүп өткөрүшүбүз керек. Жакшы, анан устаз айтсаңыз, ушул баягы жылдан жылга бир жакшы самалыктар болуп атат. Ушул
эки айт майрамдарда ушул балдарды эс алдыруу же болбосо жанагындай бекер ташуу же болбосо белек бекчек берүү ушуларга токтолсоңуз. Бизде мына жаштар өтө сонун иштеди кылып атышат азыр. Жылдан жылга ошол жөн эле баягы жолдо адам ташыган маршруткалар деле, кээ бир автобустар деле, кээ бир таксисттер деле ушундай бир сооп алайын, Адат болуп баратат. адат болуп баратат да ушундай. Адамдар өтө бир жакшы жака бурулуп атат. Ошо айтта, ошо Рамазанда, мынакей азыр Рамазанда көрдүк. Канчалаган бир туугандар ооз ачтырып, көчөлөрдө баягы пробкада тыгында турган машиналарга ошондогу бир туугандарга ооз ачтыргандарын көрүп атабыз. Бул өтө жакшы саамалык да. Биз да Кудай буйрса ушундай бир оң жагына ыктай берсек, биз Кудай буйрса коомубуз батыл деп оңолот. Биз бир алакандай калппыз, Кудай буйрса ушундай бир жүрүм турум менен, ушундай бир адеп акылак менен бара берсек, биздин коомубуз дагы өнүгөт деп ишенем. Жакшы. Устаз, ана ушул бир айырмачылыктар бар ушул майрамда. Жаңы жыл майрамы болсун же башка майрам болсун, аянтта элдер көп чыгат да. Анан мына жаңы жылдан кийин эртеси 7 тонна, 8 тоннадай таштанды алып чыгышты. Мусулмандар ушул миңдеген мусулмандар келет. Таптаза бойдон келет. Эмнеге мындай? Айырмасы эмнеге? Бул жерде мусулмандар караңыз. Биз айтка барарда, бул жерде айтылат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтканда, айтты мындай бир майданда ачык асмандын астында окуганыңар жакшы депчи. Биз баягы бүт бардыгыбыз майданга чыгып, площадка чыгып, ошол жерде баарыбыз намаз окуганда бул жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне кылган? Тартиптерин айткан. Эң биринчи жөнөгөндө жуунуп таранып бар деген. Таптаза болуп, таптаза болуп, биринчи жуунуп таранып, гусулун алып, таптаза болуп барган дейт да. Андан кийин эми ал жака таптаза болуп жуунуп даяр болгондон кийин баягы кийим кечени эгерде эски кийимиң болсо жаңысыны ки дейт да. Эски кийимиң болсо жаңысын ки дейт. Эгерде жаңы кийимиң болсо ошол жаңынын да бир сулуу коозунагын ки дейт да. Чырайлуу. Чырайлуулаак болуп туруп, ушундай болуп туруп биз барабыз. Эми элестетиңиз. Ошентип айтка үйдөн даярданып, эч нерсе албай, өзүнү ушундай карап барган адамда бир мусур болбойт да ал жердечи. Мына аянтка барып жүрөбүз, аянтта намаз окуп жүрөбүз. Ал жерге барганда кайтканда ушундай бир мисик жыттанат да. Ушундай таптаза керемет, таптаза. Ал жерден бир адам баспагандай эле да, ушундай бир таза болот. Бир жаңы жылды карасак, жаңы жыл башка майрамдарды карасакчы, ал жерде эртеси канча тонна мусул чыгыптыр деген сөз сугасың да. Уруш талаш, ичкен, чеккен, канча түнү менен канча биздин мамлекеттик органдар канча эме кылып карашат. Түйшүк да өзүнчө элечи. Биздин мына айттар альхамдулилля өтө сонун. Демек бул мусулмандын жүргөн турганы майрамы дагы мындай үлгү өрнөк болуш керек экен да. Биз мусулмандар эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул жашоого өзү мындай бир кудуа, үлгү катары келген да. Ошону бизге пайгамбарыбыз үлгү болуп, өзү көргөзүп, кандай жашоодун тартибин көргөзгөн, кандай айтты, кандай тособуз, аны көргөзгөн. Биз ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнү, Куранды эле бекем кармап жашай турган болсок, эч качан адашпайбыз да биз. Баракелде. Устаз, ана мынакей бир нече даярданып кетипиз, ушуга токтолсоңуз, даярдык көргөн. Ушу айт жөнүндө да эмнелерди кылсак болот? Айт жөнүндө эң негизгиси биз балдарга көңүл бурушубуз керек. Балдарга биз мынакей башка майрамдарга кандай, ошо жаңы жыл болсун айтып көрөйүн мисалга. Ошо жаңы жылга канча даярданат да, канча акчаларын сарпташат да. Бир болбогон бир бизге тиешеси жок бир майрамга канча акча сарпташат. Биз мусулмандар ушундай айт күндөрү, ушундай биздин майрам күндөрү биз аларга көңүл бурушубуз керек да. Жөн эле бир жерге барып чай ичип коюп, анан ошол менен кайта бербей, биз балдарга көңүл бурушубуз керек да. Балдарга таалим тарбия беришибиз керек, балдарга белек алып беришибиз керек. Ар бирибиз ошол Рамазан айынан кийинки айтты балдар кийинки жылга күтүп жашай турган. Эсинде кала турган бир жакшы белектерди беришибиз керек да. Ошондо биздин балдар дагы биздин артыбыздан бир ыймандуу болуп, ошондо биздин майрамдар бар экен деп не кылат, алардын аң сезимине сиңет дагы. Алар дагы кийин келечекте ошол майрамдарды бир бекем тутуп майрамдайт деп. Ана ошол дагы бир кыргыздарда ушундай түшүнүк бар. Жети үйгө барыш керек. Барыш керекпи же барбаш керекпи? Бул жерде жети үйгө дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам
айтқа барганда ушундай не кылган, эртең менен бир жол менен барса, кайра кайтканда ал жол менен кайткан эмес. Бунун мааниси бир жол менен барып, кайра бир жол менен келбей, башка үйлөргө, колу кошунага зыярат кылып, аларга айт боюнча кутуктап, ошентип келген да. Биз дагы Кыргызда ошентип болгон да. 7 үйгө бардымчы. Бул деле туура нерсе да. 7 үйгө барасызбы, 700 үйгө барасызбы, ошол күнү колдон келишинче айтташыбыз керек. Бирөөлөргө бир Белектерди алып, белектерди алып тапшырсак болот. Жөнөкөй эле баягы өзүбүздүн жылуу сөздөрүбүздү тапшырсак болот, тартууласак болот. Дагы бир дамлашы бир ага айтат. Балки мусулмандардын үлгү-өрнөк болот, ошол мындай айт күндөрү ошол 100 шифаканада жаткан адамдарга барып белек берет экен да. Былтыр 100гө берген экен ошол. Баягы алардагы бир маанайы көтөрүлсүн деп жакшы нерсе таттууларды алып барып. Ушундай жакшы соогу барбы? Албетте бул соогу бар да. Сиз бул жерде айтып атат да. Жөн эле бул айтта өзүң эле курсагың тоюп, үй бүлөң менен жырга отурбай, айтта бүтүндөй үммөт, бүтүндөй коомчулук, бүтүндөй кыргыз элибиз не болуш керек? Сүйүнүш керек. Ошону айт экенчи. Ал сүйүнүш үчүн мен бул жерде курсагым ток, сүйүнүп балдар менен жырга отурсам, сиздин курсагыңыз ач болсо, же сиздин курсагыңыз ток, менин курсагым ач болсо, мында болбой калат да. Ошондой жаңы иш-чараларды уюштурушубуз керек. Иш-чаралар. Бул жерде эң эле негизгиси баягы фитирге да токтоп кетели, орозо фитире. Ошого токтоло кетели. Орозо фитирди дагы биз ошол айт намазы окулгуча берип калышыбыз керек да. Айт намазы окулгуча берип калышыбыз керек. Бирок орозо фитир дегенде бизде азыр 50 сомдон башталыптыр да, эң төмөнүчү. 50 сом берип алып, биздикилер баатыр болот да. Жок, андай эмес. Колдон келишинче көбүрөөк беришибиз керек. Берген жакшы, берген жакшы да. Берген кол жакшы дейт. Ооба. Берген жакшы да баягы. Сураган колдон берген кол жакшы дейт го. Ошон үчүн биз беришибиз керек дагы. Бирок кимге беришибиз керек деген да суроо келет да. Кимге бериш керек? Бизде илгертеде мечиттерге берип жүргөнбүз, туурабы? Мечиттерге барып салып, ал мечиттер башка муктаждарга таркатып, ошондой болчу да. Эгерде бул бир мечитке эмес, бир эле сиз өзүңүз тааныган, өзүңүз туугандардан баштасаңыз болот, эң жакын туугандардан, муктаждарга кол кошунаңызга берсеңиз болот, досторго берсеңиз болот. Ошондой кылып туруп не кылыш керек? Биз колдон келишинче ошо фитирди көбүрөөк берсек, ошо орозо фитирдин эмесинен башка үй бүлөлөр дагы сүйүнүп калат. Бирок бул орозо фитир берип атам деп мактангансы бербешибиз керек бизчи. Буну жөн гана сиздин ниетиңиз орозо фитир болсо, бергенде бул мына айттык майрам деп эле, ошо айтка чейин майрамдап коюңуз деп бергенибиз жакшыраак болот да. Себеби наркы адамдын дагы өзү кадыр баркынды төмөнгө мындай сездирбешибиз керек да. Бул белек экен деп түшүнүп калыш керек. Жакшы. Демек ошол фитир садаканы айтып кеттиңиз. Ошол фитир садакаларды мисалы жагандай көчөт отургузуп, бак-шак кылса болобойбу? Фитир садакаданбы? Негизи фитир садака бул ар бир адамдын өзүнүн баягы мойнундагы милдети да. Мен мойнумдагы милдетин бирөөгө берем, ал бак отургузабы, бир адамга беребиз да анча. Ал эмне иш кылат, ал өзү билет да. Жо бирөө ошентип атат да, айылыма ошол 100 көчөт алып берсем деп атат да. Ошондо 100 000 сом болот экен да. Ошол айыл өкмөткөчү өтөп өтпөй? Жок, буну эме кылсын. Эң негизгиси ошол пайгамбарыбыз көргөзгөндөй эле инсандарга, туугандарына берсин. Анан жаңы кайрымдуулук иш экен да. Кайрымдуулук ишине көчөтүнү башка акчасы менен кыла берсе болот да. Жакшы. Алла разы болсун. Анан ушул мынакей биздин убактыбыз барган сайын карап баратат. Анан ушул айтта, мына бул эми айтта биз баягы мурунку куда сөйөктөр, жакындар, туугандар келип өтүп кетти да. Өтүп кетти, анан жанагы сиз айткандай, ошолорго эстеп Куран окутуп атпайлы. Анан кээ бирлер баягы билесиздер, мүждөгө барышат, кабырга. Ушул туура же туура эмеспи? Өзү Куран окутканыбыз туура. Бирок ошо айтты, ошо Куран өткөрүп эле, Куран окутуп эле кечке ошол баягы өтүп кеткен маркумдарга убактыбыз эле кетип калбаш керек да. Бул жерде биз майрамдашыбыз керек. Анан эмне ошол күнү баягы жана сиз айтып аткан кабырларга барып, анын кажети да жок да. Бул майрам күнү майрамдаш керек. Майрамдык бир кече болуш керек ошол күндөрчү. Майрамдык күн болуш керек. Баягы Куран окутуп болгон, эми кайсы жерге барсаң деле ошол күндөрү эмне кылабыз? Дасторконго отуруп, тамагын жеп, анан Куран окуп, дуа тилекти айтып чыгып кетсек боло берет. Демек, мындай көпчүлүк учурда баягы мындай биздин эми кыргыздарда түшүнүп болгон, ушул учурда чогулат үй туугандар.
анан баягы атасын, энесин же жакындарын эстеп, досторун эстеп, анан Куран окуп деген бир адат болуп калган. Демек, буну бир жакшы бир маанайда өткөзүш керек экен да. Ооба, буну бир жана башында айтпадым. Буну бир жакшы маанайда өткөзүш керек да. Бизде көпчүлүк учурда эмне кылып алышат? Кайгы кылып алышат да. Баягы үйгө барсаң, мисалы Куран окуткан жерге барсаң, ошо айтка барасың дейм, айтка барсаң, түкүнчүн үйгө келип, айттык жеп кеткиле дейт. Ал жерге барсаң, баары ушундай кайгыда отурат да, баягы өтүп кеткен атасын эстепчи. Жок, андай эмес. Ал жерде сонун эле майрамдык болуш керек да, анан атасыга Куран багыштап койсок боло берет. Жакшы, сиздин ушул Заман Шамы медресесинин жааматы же болбосо талабалар, студенттер кандай майрамдашат? Бизде ушул майрамдык күндөрү келгенде биз балдар үчүн өзү үйлөрүнө бир барып келген өтө чоң майрам да. Себеби биздин балдар чыкпайт да ошол жерде дайым ошо медресе болгондуктан ошол Рамазандан кийинки айтта Жатып окушат, Кана Курбан айтта биз ата эме кылабыз. Балдарды уруксат беребиз 3 күнгө. 3 күнгө уруксат берип, барып үй бүлөсү менен майрамдап келишет. Жакындары менен. Жакындары менен майрамдашат. Бул жакындарга зыярат кылышат, досторуна барышат, досторуна жолугушат. Баягы медреседе окуп аткан бала бул ыйманга, инсапка бүт талим тарбиялап атат да. Куран үйрөтүп, Куран жаттап атышат. Досторуна барганда ошолорду 3 күн болсо да ошолорго даават кылып калсын, ошолорго бир жакшылык сөздөрүн тартуулап келсин деп биз да бир жакшы ниетте 3 күн уруксат беребиз. Жакшы, анан пайгамбарыбыз ошо сахабалар менен же үй бүлөсү менен кандай майрамдаган? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жана башында айтып кеткендей эле Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам не кылган? Үйдөн айтка баргандан кийин сөзсүз түрдө не кылган? Ал жанагы сиз айткандай эле башка жол менен сахабалар менен майрамдашкан да. Сахабалар деле ошондой Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көргөзгөндөй эле баардык бири-биринин үйгө кирип, зыярат кылып, ошо майрамдарды ошентип бир жакшы таризилеп көргөн. Жакшы, азыр ушундай биздин азаматтар, кыргыздар мындай сооп алганды үйрөндү. Ушундай өзгөчө майрамдарда жана жыл-жыл болуп чогулуп, барып анан айылдарга спорттук оюндарды өткөзөт. Күрөш, аркан тартыш, футбол, волейбол. Ушул оюндар анан элдин баарын чогултат экен. Анан ошол жерге тамагын берип, чайын берип, анан элдин аксакалдарын батасын алып келет. Бул туурабы? Бул туура, өтө жакшы саамалдар болуп атат азыр. Ошо жаштарыбыздан ошондой бир мындай сунуштар, ошондой идеялар чыгып атканы бул өтө жакшы да. Өтө бир жакшы көрүнүш десек болот. Бул баягы топтолуп турган өзү жакшы экен да. Эркектердин мындай топтолуп, бир ыймандашып, бул жерде бир эл ал жерде топ, аш менен бүтүп калбайт экен. Ал жерде келсең сөз түрдө аалымдарга сөз берет. Ал жерде келсең балдардын дагы эмне каалоосу ошол аалымдардан, ошол жерде каарлардан бир ыймани сабактарды алсак деп ошол максатта келишет да көбүчө. Анан ошол менен биргеликте эле жанагындай той аштары дагы, топтору дагы өтүп ошол жерде бата тилектерин кылып кетишет. Жакшы. Демек бул баягы ынтымакка да чакырат, Ынтымакка чакырат да. Баягы мындай уруу, коктолок кылбай баардыгы жыл-жыл сонун болуп калды го. Жанагындай жыл-жыл кылып райондорду, областтарды кыдырып, Ооба. Азыр мен сүйүткөн нерсе мындай болуп атат да. Акыркы жылдары мына жыл-жыл болуп мынакей. Мен сиздерден да көрүп калам, сиздин тең туштардагы Кыргызстан боюнча чогулуп атканыңыздар өтө зөнүн бир жакшы саамал да. Бизде мен курагымдагылар дагы чогулуп атат. Бизден улуулар да чогулуп атат. Бизден кичүүлөр да Кыргызстан боюнча чогулуп атат да. Муну айтканда бул мурун уруу кокту болуп бөлүнүп жүрсөк, азыр Кыргызстандын аркы башы менен бул башы не болуп атат? Ынтымакка келип. Ыйманга келип атат. Сон, анткени ошо биз дагы биздин ошол курдаштар, достор, ошол Нарынга бардык, андан кийин Ошко, эми Чүйгө, анан Таласка, сонунда баягы майрамдык мана анан баягы ынтымак болот экен. Группа бар, 7 дуан деген. 7 дуан, ооба. Анан бардык ошол баягы 82 жыл туулган достор, баягы ойлорун салып, бири-бирин чакырышып, куттукташып, аябай сонунда теге Facebook толуп кетип атат. Миңдеген балдар куттуктоолор салат. Анан баягы бул маанайын көтөрөт экен. Ооба. Анан баягы ошол өзгөчө дагы пайгамбарыбыздан үлгү ибарат ала турган майрамдарда болсо же башка учурларда кандай үлгү өрнөктөрдү алсак болот? Пайгамбарыбыз өзү бул дүйнөгө ошол үлгү болгону келген да, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул дүйнөгө мындай рахмат
катар жөнөтүлгөн кишиде. Ушундай бир өзгөчө. Аллах Таала де адамды жаратарда эле пайгамбарыбызды не кылган? Нуруну жараткан. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай бир караңгылык доордо не кылды? Ушундай бир караңгылык, атасы өзүнүн кызын өлтүрүп, тирүүлөй көмүп жаткан учурда келген да. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам карасаңыз, бул ошо 40 жашка чыккыча пайгамбарлык келгиче аны садикул амин деген да. Бул аманаткөй, чынчыл деп ушундай бир эл арасында ушундай лакап бар эле да. Ошондой пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай лакапка ээ болуп турган. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам качан пайгамбарлыкты мойнуна алгандан кийин мына мен пайгамбар болдум, мага иман келтиргиле дегенде ошондон баштап алар не деп баштады? Жалганчы деп баштады. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол мурун кандай чынчыл болсо, кийин деле ошону анан да өткөн чынчыл болду да. Биз бул жерде пайгамбарыбыздан үлгү алсак, бизге бир гана жетиштүү пайгамбарыбыздан гана үлгү алышыбыз керек да, башкаларды тутутпай эле коюшубуз керек. Ошондо гана жетиштүү. Жакшы. Устаз, ушу пайгамбарыбыз кандай гүлдөрдү жакшы көргөн, кандай гүлдөрдү белек кылган? Белек кылганбы, гүл бергенби? Жакындарына, туугандарына, сахабаларга. Ошол боюнча билбейт экен. Гүл боюнча. Мындай мешит медреселердин жанында көпчүлүк учурда ушул баягы пайгамбарыбыз ушундай гүл жакшы көргөндөрүн гүл көп отурузат эмеспи? Ооба. Анан демек баягы гүл дагы мындай майрамдын белгиси го. Анан ушул өзгөчө ушул майрамдарда мисалы апаңа, жакындарыңа ушу гүл берсе болобу? Албетте болот да. Бул майрам болуп коё. Болот, Бул албетте кандай сонунда. Баягы аял заты өзү сезимтал калып келет. Ага гүл берсең, гүлдөн дагы бир жумшак болуп дагы мындай элжиреп болот да, сак болгон сүйүүсү артат, сени сак болгон бир жакшы көрүүсү айтат. Андыктан биз жөн эле баягы гүл бергенде бир 8-мартка токтоп калбай, же ошого окшогон бир күндөр келет, же туулган күнүгө токтолуп калбай, ушул курбан айтта, ороз айтта деле гүл белек кылсак болот. Бул эч кандай зыян болбойт да. Кайра не болот? Пайда болот да. Жакшы, анткени ушул баягы гаилер дейбиз, ошолор дагы мындай тозуп гүл беришип атпайбы? Анан мындай жакшы маанайда болот экен да. Айтыңыз марек болсун деп, же болбосо бир мындай маанайың чөгүп келатса, бирөө гүл берсе, майрамыңыз менен деп мындай дароо 180 градус өзгөрүлүп, демек бул жалганда эми адамдын кадырын көз тиринде билиш керек. Устаз, биздин 3-4 мүнөттөй убактыбыз бар экен. Бир сөзүңүз жыйынтыктап анан бир жакшы бир дуа бата бериңиз. Эми убакыт ушундай учкат куш экен да, бат эле убактыбыз да өтүп кетти. Ошо айтыңыздар марек болсун дейм, иншалла. Ошол ар бир үйгө Аллах Таала береке берсин, бейкуттуулук берсин. Бул биз Рамазанда, Рамазан өзү бул биз үчүн сабак да, бир мектеп. Ушул Рамазанда алган сабактарыбызды ушул жыл бою колдонушубуз керек да. Могул көтөрүп жүргөн телефонубузга деле кечинде зарядка коюп атпайбызбы? Ошондой эле биз да мына Рамазан ичи не кылдык? Зарядты алып алдык да. Эми ушул зарядты кийинки Рамазанга чейин жеткизиш керек. Бул жөн эле Рамазанда курсак ач, ошентип жүрбөдүк да. Ар бирибиз ыйманыбызды жаңылап, ыйманыбызга бекемдеп, мына бир чөйчөктөй болгон ашказаныбызды кичинертик. Эми ошону кайра эртең коюп ийбей, ошол ашказанды ошол бойдо не кылыш керек? Сактап кийинки Рамазанга чейин бир ден соолукта болуш керек да. Бул Рамазанда эмнени? Эң биринчи ден соолук да. Ден соолук каймаклагыбыз, анан руханий байлык. Ошондуктан урматтуу биздин телекөрүүчүлөр, сиздерге ар бириңиздердин үйүңүздөргө бейкуттуулук, тынчылык, аманчылык болсун, айтыңыздар марек болсун. Жана ушундай эле ушул жерге чакырып аткан ушу 7 каналдын башчыларына, ушул жерге уюштуруп аткан сизге Аллах ыраазы болсун, эки дүйнө бактылуу болуңуз иншалла. Сиздерден кийин келе турган урпактарыңыздар да бир аалымдар, каарлардан чыксын. Албетте ушундай бир динге, элге кызмат кылган инсандар көбөйө берсин. Анан мамлекетибизге, элибизге тынчылык, аманчылык каалайбыз. Айтыңыздар марек болсун. Дуа кылыңыз. Амин, бисмилlah. Я Раббил аламин. Өзүмдөн гана сонуңуз, я Раббил аламин. Кылган дуа тилектерибиз өзүң кабыл кылгын, я Раббил аламин. Аллахым ушу Рамазан ичи кылынган таат ибадаттарыбызды, окулган намаздарыбызды Аллахым өзүң кабыл кылгын, я Раббил аламин. Асмандан жерден келген бале кырстан Аллахым өзүң сактай көрүн, я Раббил аламин. Я Раббил аламин. Ошол бизден мурунку бизге жеткирген аалымдарыбызга Аллахым эки дүйнө бактылууга көрүн, я Раббил аламин. Аллахым
Kıyamatda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatine nasip kıla görün ya Rabbil alemin. Kıyamatda Kur'an-ı Kerim'in şefaatine nasip kıla görün ya Rabbil alemin. Allah'ım çınığı özüne kul, Peygamberimizge çınığı ümmet bolun Allah'ım bizge nasip kıla görün ya Rabbil alemin. Ar bir kadamızga Allah'ım meselep soğup bere görün ya Rabbil alemin. Allah'ım ötüp ketken jalpı mo'min musulmanlarda Allah'ım özüңdün rahmatın ala görün ya Rabbil alemin. Ya Rabbil alemin elibizge, jerimizge tınçılık, amançılık bere görün ya Rabbil alemin. Allah'ım memleket başçılarımız Allah'ım özüň tuğra jolga bagışlagyn ya Rabbil alemin. Adaşlara körbegin ya Rabbil alemin. Alımlarımızga Allah'ım din soğluk berekörün ya Rabbil alemin. Uşunday jakşı передачаларды уюштуруп аткан биздин бир туугандарға Аллахым тилеген тилектерин өзүң берекөрүн ya Rabbil alemin. Wa sallallahu ta'ala ala khayr Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil rahmatika. Орозоңуздар кабыл болсун. Орозо кармагандар үчүн эки чоң сүйүнүч бар дейт. Сүйүнүчтөрдү баардыгыбызга насип кылсын. Айтыңыздар марек болсун. 7-де айт марек болсун.